Москвада учактын кара кутусу окулду деген маалыматтан улам журналисттер түп көтөрүлө барышкан. Бирок комиссия жетекчиси Кашинскийдин айта турган сөзү жок болуп чыкты. Мындай шашылыш өтүп жаткан маалымат жыйынына өзү деле түшүнбөйт экен. Простите, а чем связана вот такая вот преждевременная пресс-конференция? Может быть, надо было все-таки закончить работу, а потом давать пресс-конференцию? Вы правы. Я не знаю, чем была вызвана эта пресс-конференция. Көрсө иттин сөөгү башка жака көмүлүптүр. Манас эл аралык аэропорту учак кыйрагандан кийинки маалыматтык вакуумду толтуруу үчүн Кашинскийди ой боюна койбой маалымат жыйынына алып келген өңдүү. Учактын кыйроосунун техникалык себебин аныктоого келген комиссия төрагасы жүктүн барар жери Стамбул болчу деп өкмөттүн позициясын карманды. Бирок саясий ишмер Равшан Жээнбеков МАКтын төрагасы бул сөзү менен кызматтык этиканы бузду дейт. Эгерде ал уюмдун өкүлү жүк боюнча комментарий бере турган болсо, анда биз кандайдыр бир күмөндөрдү өзүбүзгө пайда кылышыбыз керек, күмөн санашыбыз керек. Же болбосо ал адамды коркуткан, же болбосо ал адамдан аябай катуу суранган, ошол сурангандан кийин ал жанагындай өзүнүн ыйкарым укуктарынан аша чаап, башка дагы маселелер боюнча адис болуп, ошол маселелерге бийликти коргоп комментарий бере баштады. Учак кыйрады, кырчындай өмүрлөр кыйылып, бүтүндөй үй бүлөсүнөн ажыраган жаш балдар тоголок жетим калышты. Эми каргашалуу кырсыктын себептерин иликтейт деп үмүт артып турган мамлекеттер аралык авиациялык комиссия деген эмне болгон уюм экенине кызыгып көрдүк. Көрсө ал эч кандай дүйнөлүк эмес эле көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин өлкөлөрү түзгөн уюм экен. Интернетти ачып карасам, кызык маалыматтар чыкты. Эл аралык авиация комитети, мен ойлогом мурда бул бүт дүйнө жүзүн бириктирген ошол авиациялык уюмдардын башын бириктирген уюм го деп. Көрсө, эл аралык авиация комитетинде биздин эле баягы эле өзүбүздүн авторитардык, бийликке көз каранды, бийлик эмнени айтса ошол жасаган мамлекеттин өкүлдөрү түзүптүр. Буга чейин авиакомпания иштетип, тармакты ичинен билген Бегалы Наргозуев бул комиссия дүйнөдө аброю жок, коррупциялашкан, күмөндүү жыйынтыктарды чыгарып келген уюм экенин билдирди. Бул уюм биздин Кыргызстандын авиаторлоруна дагы көпчүлүгүнө айрыкча жетекчи эмес. Катардагы авиаторлорго коррумпированный мекеме иш катары белгилүү. 2008 жылкы эле мына 60 киши авария өлгөн, ушу авария болуп авиакатастрофадан ошол эле жакында болгон жерге жакын эле 1-2 километр айырмасы кулап түшкөн самолет. Ошондо 60 киши каза болду. Ошондо да МАК келип алгаш жакшы эле текшерүүдү баштаган. Учактын кулашы техникалык себептерден, техникалык тейлөөдөн өтпөгөндүгү, техникалык жетишсиз даярдыгы жоктугу болуп чыгарса корутунду, анда авиакомпания төлөмөк, чоңдоого жыймак. Ошон үчүн булар МАКтын эксперт ошол комиссиясы менен сүйлөшүп, ошондо ушундай катуу гезиттер, басма сөздө аябай көп макалалар чыккан бул жерде. Бир гана жанагы учкучту, летчикти күнөөлүү кылып коюшкан. Ошондо да ушул эле кишилер келишкен. Мен жаңылбасам Леонид Каширский да ошол комиссиянын мүчөсү болчу ошол кезде, азыр эме болуп келген. Ошон үчүн бул комиссиянын жыйынтыктарына ишенүүгө 100% ишенүүгө болбойт. МАКтын төрагасы Кашинскийдин айтуусунда учактын кыйроосун иликтөө 2 айдан 5 жылга чейин созулган учурлар болот. Бирок бул комиссия учактын кыйроосунун техникалык себебин гана аныктайт. Ал эми каргаш алып келген учактагы контрабанда болгонбу? Болгон болсо кырсык алып келген арам акчаны кимдер сугунуп турган? Жогорку кеңеште түзүлгөн депутаттык комиссия иликтейт. Марат Төлөмүш уулу, Сүйүн Асанбеков, Сентябрь.